Здравствуйте. Как вас дела? Привет. Откуда у вас? Талант Култаев бир канча жылдан бери Түндүк темир жол бажысынын бажытар издөө борборунда эмгектенет. Бул жактан оор жүк ташыган унааларды каттоодон өткөрөт. Айтымында мурдакы жылдарга салыштырмалуу төлөмдөр көбөйүүдө. Буга системаны администрирлөө жана санариптештирүү шарт түзүүдө. Бажыда төлөмдөрдүн көбөйүшүнүн бирден бир себеби бул туура администрирлөө негизинде болуп турат. Ошондой эле бажы төлөмдөрүнүн туура бааларын туура багыттагандан. Дал ушул Түндүк темир жол бажысына жылдын алгачкы 3 айында 3 миллиард 300 миллион сом төлөмдөрүн чогултуу тапшырмасы коюлган. План ашыгы менен аткарылды. Перед железнодорожной таможней Северной на первый квартал 2023 года 2023 жылдын биринчи кварталына 3 миллиард 300 миллион сом план коюлган. Ошол эле учурда Түндүк темир жол бажысы 2023 жылдын биринчи кварталында 3 миллиард 400 миллион сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрүн жыйнады. Белгиленген план 104% аткарылды. Бажычылар быйылкы жылдын биринчи кварталын рекордтук көрсөткүчтөр менен чыгууда. Үстүбүздөгү жылдын март айында гана бажы төлөмдөрү 8 миллиард сомдон ашык чогултулду. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 3,6 миллиард сомго көп. Быйыл биринчи кварталдын чогулткан акчасы буга чейинки мезгилде жылдап чогулткан каражатына жакындайт. 2015 жылдан бери бажы кирешелеринин жылдык көрсөткүчтөрү 2015 жылы 32 миллиард сом, 2016 жылы 29,3 миллиард сом, 2017 жылы 34,2 миллиард сом, 2018 жылы 39,8 миллиард сом, 2019 жылы 43,3 миллиард сом, 2020 жылы 28,9 миллиард сом, 2021 жылы 46,9 миллиард сом, 2022 жылы 74,3 миллиард сом. 2015 жылдан берки биринчи кварталда бажыдан чогулган кирешенин көрсөткүчтөрү 2015 жыл 7,6 миллиард сом, 2016 жыл 5,8 миллиард сом, 2017 жылы 6,3 миллиард сом, 2018 жылы 9,4 миллиард сом, 2019 жылы 8,5 миллиард сом, 2020 жылы 5,8 миллиард сом, 2021 жылы 8,4 миллиард сом, 2022 жылы 14,2 миллиард сом, 2023 жылы 20,7 миллиард сом. 2023 жылдын биринчи кварталына 19,7 миллиард сом өлчөмүндө план белгиленген. Үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгы боюнча бажы кызматы 20,7 миллиард сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыз кылды. Биринчи кварталга коюлган пландык көрсөткүчтөр 105% аткарылган. 994,1 миллион сомго ашыкча чогултулган. Бажы тармагында өнүгүү концепциясынын алкагында кырдаалдык борбор системасы өңдүү бир катар долбоорлор ишке кирген. Ушул тапта Өзбекстан менен онлайн маалымат алмашуу системасы ийгиликтүү иштеп жатат. Дагы бир натыйжалуу долбоор электрондук өткөрүү пункту. Анда ар бир жүктүн бардык өтүү этабын электрондук система аркылуу көрүүгө болот. Сүйүнай Тагайева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.